Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, алгач биздин көрсөтүүбүздүн коногу менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү биздин сыйлуу коногубуз Нур Академиясынын негиздөөчүсү жана теле алып баруучу Нурзат Токтосунова. Рахмат, чакырганыңыздарга кубанычтамын. Алгачкы эле суроо мындай болсун. Сиз бактылуулукту кайдан издейсиз? Бактылуулукту шүгүрчүлүктөн издейм, динден издейм. Себеби кайсыл жерде кандай жашасаң дагы ошол жашооңо канагат алуу бул биринчи бактылуулукка болгон кадам. Аллахтын мени сүйлөтүп, сиздер менен көрүштүрүп, бастырып, жакшы сөздөрдү кээде айттырып атканына шүгүр. Ошон үчүн бактылуулуктун биринчи нерсеси өзүмдүн эмнем бар болсо, ошол нерсеме канагат алганым. Аял үчүн бир үй бүлөнүн жүгүн көтөрүү кыйын деп эсептейсизби? Кыйын болушу мүмкүн. Себеби эркек көтөрсө андан дагы жакшы болот. Бирок кээ бир үй бүлөлөрдө эркек көтөрбөгөндүктөн аялдар алсыз ийине көтөргөнгө мажбур болушат. Бүгүнкү күндө көптөгөн аялдар турмушунда бир аз кыйналып жаткан учур. Бул кайсы багытта, кайсы тараптан гана болбосун, биздин асыл зат айымдар үчүн сиз эмне деп айтар элеңиз, кандай мотивация берет элеңиз? Акыркы жылдарда менин дагы көп убактым, көп финансым ошого кетти. Окуулардын натыйжасында жашооңдун негизги эң эле бир байланыштыра турган түйүнү шүгүрчүлүк деп башында айта кетпедимби? Ошону түшүнгөнгө дагы окуу керек экен. Кыйынчылыктарды кыйынчылык катары кабыл албай, сыноо катары кабыл алыш үчүн дагы окуу керек экен. Андан сырткары биз өзүбүз энелерибизди тартабыз. Биздин урушканыбыз дагы, жашоодо дагы күйөөлөргө кылган мамиле баардыгы аялдардыкы ошол энесине окшош болот да. Ошол моделдерди кайталабаш үчүн негизи эле сен жашоодо өзүңө жакпаган нерселерди оңдоп кетиш үчүн ага дагы сабак алыш керек болот экен. Ошондуктан азыркы кыйынчылык башында турган айымдарга менин айтарым, мен да кайсыл бир учурда үйүм жок, машинем жок, орустун бир бөлмөсүндө жашаган аял болчумун. Мен дагы бактылуу болууга татыктуумун деп, акылуумун деп аракеттердин үстүндөмүн. Кандай жагдай болсо дагы башыңызды көтөрүп, өзүңүз үчүн, балдарыңыз үчүн жашаганга туура келет. Айымдар менен сүйлөшө калганда көпчүлүгү мисалы жоолукка кирген, турмушунда кыйынчылык көрүп, анан көпчүлүгү ушул жоолукка киргенмин деп айтып калат да. Нурзат айым бул кандайча Аллахты таанып жоолукка кирип калды? Эң бактылуулуктун туу чокусунда жоолукка келдим. Сиз туура айтасыз, көп айымдар ошол жаманчылыктан кийин жоолук салынат. Бирок мен ушунчалык жакшылыктарды Аллахым биринин артынан бири бергендиктен, мен дагы Аллахка ыраазычылык иретинде ошонун бир парзын аткарууну ниет кылган болчумун. Былтыркы жыл, андан мурунку жылдарда Американын көп штатын, Европанын көп өлкөлөрүн, жылуу өлкөлөрдү, андан эң акыркы чекитти умра койду. Ошонун баардыгына Аллахым мага билектерди бергендиги үчүн, ошол жака барганга насип кылгандыгы үчүн мен ойлондум, Аллахым мага ушунча нерселерди берип атат, мен Аллахтын бир айтканын аткара албасам, анда мен өзүмдү өзүм сыйлабайм деп. Жоолук оронгондорду силер арабтын кийимин кийип алыпсыңар деп айткан замандаштарга сиздин жообуңуз? Мен баарыңардын бактылуу болушуңарды каалайм. Кайсыл бир учурда манасты дагы, жоолукту дагы, элечекти дагы баардыгынын бир таржымалы бар экендигин, баардыгы жашоодон айныгыс, бири-биринен ажырагыс нерселер бар экендигин түшүнгөнгө убакыт келет. Көчөдө купальникчен кийип жүргөн кызга караганда, кыргыздын жоогу салынып жүргөн бир кыргыз кызы сизди тескерисинче кубантыш керек болчу. Эгер андай болбой атса, иншаллах алдыда абдан жакшы сабактар, абдан жакшы сыноолор, абдан жакшы сиздерге белектер болот. Анан өмүрүбүздүн акырына чейин, жаназа окулганга чейин кайсыл бир учурларда бир нерселерди түшүнгөнгө убакыттарыбыз болоттур. Адам ичинде эмнеси болсо ошону жазат. Ошондуктан ар бир адамдын ичине бактылуулук каалайм. Себеби сен бактылуу болгонуңда башкалар менен ишиң болбой калат. Өзүңүздү сабырдуумун деп эсептейсизби? Мен сабырдуу аялдарга кирем. Ар жаман иштин артында жакшылык бар дегенди кандай түшүнөсүз? Бул 100%. Кыйынчылыктын артынан дайыма жакшылык келет. Абдан жаап аткан аба ырайынын аркасынан жаркыраган күн келет. Бир эшик жабылганда экинчи алтын эшик ачылат. Бул менин 100% ишенген нерсем. Аллахым бизди бактылуу болуу үчүн татынакай болуп, өз жашообузду куруп, жакшы иштерди кылып, ибадатыбызды улантып, бири-бирибизге жакшы сөз арнап, ушунчалык өзүнүн ушунчалык бир
уникалдуу кылып бизди жараткандыктан биз эгер ошонун баардыгын түшүнгөнүбүздө биз бири бирибизге жаман сөздөрдү арнашпайт элек да. Ошондуктан менин бул жашоодогу миссиям татынакай өзүбүздүн тегерегибизди гүлдөтүп, колдон келсе башка адамдардын көңүлүн көтөрүп, аркабызга из калтырып, анан эң негизгиси ички бактылуулугубузду таап жашоо. Терс комментарийге жооп бересизби? Жок, жооп бербейм. Мен аларга бакыт гана каалайм. Сизге бир мүмкүнчүлүк болуп калды 3 каалоону орундатууга. Сиздин алгачкы 3 каалооңуз кайсылар болор эле? Аллахтан бешти сурайт элем. Экинчиси? Аллахтан баардык жакындарыма, туугандарыма бешти сурайт элем. Албетте үчүнчүсү болот. Бүткүл үммөттөргө бешти сурайт элем. Рахмат. Аллах ниеттериңизди кабыл кылган болсун. Көпчүлүгү бүгүнкү учурда жеке жашоосун коомчулукка жайылтат өзүнүн баракчаларында, Instagram дегендей. Бул канчалык деңгээлде туура деп эсептейсиз? Билбейм, ар кимдин өз иши, бирок мен жайылтпаш керек экендигин эми түшүндүм. Ошондуктан жайылтпаганга аракет кылып атам. Ар кимдин өзүнүн жашоосу бар, бирок өтө дагы биздегилер субординацияны билбейт, бирөөнүн жашоосуна кирип алган. Мен аларды айтат элем, өз жашооңуздар менен элек болуңуздар, ошондо башка бирөөнүн жашоосу кызыктырбай калат деп. Ал эми кимдер сүрөтүн чыгарып атса, ошону туура деп ойлоп аткан чыгар, бирок колдон келсе жеке жашоону айтпаш керек экендигин мен кийинчерээк түшүндүм. Аял эмнеден ысырап кылбоосу керек деп ойлойсуз? Ар бир нерседен, эң биринчи сөзүнөн, албетте тамактардан, ар бир нерседен, кийимдерден, эң эле биринчи биздин күнөөлөрдүн эң чоңу бул оозубуздан болот экен. Ошондуктан дайыма мен аялдарга айтат элем, налыгандан, жамандагандан, ушактан, кыйбаттардан алысыраак болгонубуз биздин коомго кошкон салымыбыз да. Мени көрүп жаткан ар бир адам сиз эмне кылдыңыз деп. Биз дайыма бирөөлөрдү күнөөлөгөнгө машпырыз. Мамлекет кылбай атат, бул мүнтпейби, Нурзат Токтосунова кылбайбы? А сиз эмне кылдыңыз? Келиңиздер, ар бирибиз өзүбүздүн огородубузда, ар бирибиз өзүбүздүн тегерегибизде, өз үй бүлөбүздө, өзүбүздүн ашканабызда элге кошкон салымыбыз болсун деп, ошол негативтерден арылып, жакшы иштерди кылып, анан эң эле биринчи сүйүүнү жана мээримди бергенге аракет кылалы. Мен түшүнөм, өзүбүзгө дагы сүйүү менен мээрим жетишпейт. Бирок качан гана көп окуганыңда сен ошол кичинекей баладан баштап дүйнө балдарына, дүйнө адамдарына сүйүү гана бериш керек экендигин түшүнгөнгө туура келет. Түшүнүшүбүз керек болот. Себеби коомдогу болуп жаткан жаман иштердин баардыгы үй бүлөдөгү мээримдин жетишсиздигинен. Себеби ата энеге мээрим жеткен эмес, анын ата энесине мээрим жеткен эмес. Биз бири бирибизге мээрим берүүнү билбейбиз. Келиңиздер, ошону үйрөнөбүз. Өзүбүзгө убакыт бөлүүнү, өзүбүзгө финансы бөлүүнү, өзүбүзгө мээрим бөлүүнү үйрөнүшүбүз керек. Жеке баракчаңызга мисалы көбүнчө кайсы суроолор менен көп кайрылышат? Дайректте абдан көп суроолор, ошол аялдар маселесин мен акыркы күндөрдө карап атам. Бизнес маселеси, сиз окууларды ачып атасыз, андай кылып атасыз, мындай кылып атасыз деп. Көбүнчөсүн ошол аябай ыраазыбыз. Мен силерге ыраазымын. Аябай жакшы сөздөр жазасыңар. Ошол сөздөр үчүн дагы жашаганга, ошол сөздөр үчүн дагы башты көтөрүп, чоң иштерди кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аябай көп кандай кылам, эмне кылам, баягы күйөөм уруп эле деп, анан эми мындай кылгыла деп айта албайм. Өзүбүздү өнүктүргөнүбүздө дагы бир ирет айтам. Адам качан гана өзүнө убакыт бөлгөндө бул өтө оор. Бирөөлөргө айтып коюшубуз оңой, бирок ошону айткан нерсебизди кылуу бул өтө оор. Ошону кылып баштаганыбыз, азыртадан кылып баштаганыбыз оңураак. Себеби канча жашайбыз ким билет. Сиздин үмүтүңүз жана максатыңыз эмне? Менин үмүтүм Кыргызстандагы ар бир кыргызстандык жакшы жашаса, элибиз оңолсо, бири-бирибизге жакшылыктарды гана кааласак, ичкүйдүүлүктөн арылсак. Себеби ичкүйдүүлүк дагы, мына карап көрүңүздөрчү. Бийликке кайсыл адам келсе, бийлик деген президенттикти айткан жокмун. Ар бир чөйрөдөгү жетекчилер. Кайсыл жетекчини шайлабасын, ошонун жаман жагын айтып чыкканга машпыз. Жакшы жагын айтуу дефицит болуп калды. Жакшы жагын айтып көрбөйлүк. Кыргызстан баары жакшы деп, жаман дей берсек жаман болот да. Сөздүн дагы, ойдун дагы магиясы бар, күчү бар. Сен эмнени көп сүйлөсөң, жашооңо ошол келет. Ошондуктан мен баарыңарга бакыт каалайм. Сиздин бүгүнкү маегиңиз албетте көптөгөн айымдарга дагы бир шык берет деген ойдомун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Нурзат Токтосунова болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман болуңуздар.